Үмүтбекти өлтүргөн Кашкар Жумшалиев качанга чейин Кыргызстанда жашанат. 5-6 октябрдагы башаламандыкка себепчи экс-министр Кашкар Жумшалиев ушул күнгө чейин Кыргызстанда качып жүрөт. Жүздөгөн жарандарыбызды жарадар кылып Үмүтбекти өлтүртүп, эч бир жазага тартылбаганы Кудайга жакпады, өлгөнчө качабы. Бул бийлик жазалабаса, кийинки келгендер сөзсүз жоопкерчиликке тартат. Себеби адилетсиздикке, мыйзамсыздыкка туура баа берилбесе, талуулуу көйгөй коомдун жарасы катары баары бир жарылат. Бул дүйнөнүн кесепети тигил дүйнөгө кетпейт. Акыры бир жерин жыртып чыкканда аянычтуу жообун алат. Демек, Кашкар Жумшалиев элден чыгып, каргышка калуу менен өмүр бою бекинип жүрө албайт. Жаңы бийликтин бетине көз сүйкөгөн аз келгенсип, тарых алдында адам өлүмү, мыкаачылык үчүн жооп бериши зарыл. Болбосо элдин көксөөсү суубайт. Булак Азия News. Эл чындыкты билсин. Тажикстанда жер титирөөдөн 5 киши каза болду. Тажикстандын Тажикабад районунда 10 июлда болгон жер титирөөдөн 5 киши каза болду. Бул тууралуу Азаттыктын тажик кызматы өлкөнүн өзгөчө кырдаалдар комитетине шилтеме берип жазды. Ал эми президенттин басма сөз кызматы 4 адам өлгөнүн билдиргени кабарланды. Дагы 4 киши жаракат алды. Алардын 2 бала. Маалымат боюнча күчү очогунда 5,9 балга жеткен жер титирөө эртең менен саат 7:14 чамасында Рашт районунун борборунан 20 чакырым алыс аймакта болду. Тажикстан өзгөчө кырдаалдар комитети Хазор Чашма жана Ерхап айылдарында 7 үйгө, Шархо жана Сари айылдарында 12 турак жайга зыян келтирилгенин билдирди. Жер титирөөнүн кесепеттерин жоюу үчүн Тажикстандын премьер-министри Кохир Расулзода жетектеген улуттук комиссия түзүлдү. Тажикстан президенти Эмомали Рахмон өзгөчө кырдаалдар комитетинин төрагасы Гохир Расулзодага Рашт жана Тажикабад аймактарынын жетекчилерине табигый кырсыктын кесепеттерин жоюуну жана жабыркаган үй бүлөлөргө жардам көрсөтүүнү тапшырды. Булак Азаттык. Эл чындыкты билсин. Садыр Жапаровдун сакчыларынан ковид чыгып, президент обочолонуп добуш берди. Президент Садыр Жапаровдун сакчыларынан ковид чыккандыктан мамлекет башчы Бишкек шаардык кеңешинин депутаттарын шайлоого добушун бир күн эрте берди. Президенттин маалымат кызматы Жапаров башкалардын ден соолугуна коркунуч келтирип албоо үчүн обочолонуп добуш бергендигин билдирди. Жапаров добушун шайлоо участкасынан сырткары жерден берген. Бир күн мурда мамлекет башчынын жеке коопсуздук кызматкерлеринин биринин коронавирус катталгандыгына байланыштуу участкалык шайлоо комиссиясы көчмө добуш берүүнү уюштурду. Президенттен коронавирус аныкталган эмес, бирок Жапаров эпидемиологдордун сунушун эске алып, башкалардын ден соолугуна коркунуч келтирип албоо үчүн обочолонуп добуш берген деп жазылат маалыматта. Жапаров кыргызстандыктарды жарандык милдеттерин аткарып шайлоого катышууга чакырды. Президенттин маалымат кызматы жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоо жөнүндө мыйзамдын 33-беренесине таянып, шайлоо участкаларына ден соолугуна байланыштуу же башка себептерден улам келе албай калгандар шайлоого бир күн калганда участкадан тышкары жайда добуш бере аларын белгиледи. Эске салсак, эртең 11 июлда Бишкек, Ош жана Токмокто шаардык кеңештерге депутаттарды кайра шайлоо өтөт. Булак Назар News. Эл чындыкты билсин. Алмазбек Атамбаев менен Фарид Ниязовго каршы жаңы кылмыш иши козголду. Экс-президент Алмазбек Атамбаевга жана анын кеңешчиси Фарид Ниязовго каршы коррупция беренеси боюнча жаңы кылмыш иши козголду. Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын билдиришине караганда, бул Түркиянын атайын кызматы тарабынан уурдалган Орхан Инанды менен тыгыз байланышкан иш. 2016-жылы Кыргыз Республикасынын паспортторун мыйзамсыз берүү фактысы менен коррупция беренеси боюнча кылмыш иши козголгон. Иликтөөнүн жүрүшүндө 2016-жылы Фарид Ниязов жетектеген президенттин алдындагы жарандык боюнча комиссиянын төрагалыгы астында 10 түрк жаранын Кыргызстан жарандыгына кабыл алуу боюнча мыйзамсыз чечим кабыл алынгандыгы аныкталды. Ошол эле жылы президент Алмазбек Атамбаевдин жарлыгы менен Түркиянын 10 жараны Кыргызстан жарандыгына кабыл алынып, аларга Кыргыз Республикасынын паспорттору мыйзамсыз берилген деп билдирди ички иштер башкы башкармалыгы. Министрлик кошумчалагандай, учурда тергөө иш-чаралары жана ыкчам издөө иш-чаралары сотко чейинки процесстин алкагында бардык тиешеси бар адамдарды аныктоо үчүн улантылып жатат. Белгилей кетсек, буга чейинки туркиялык массалык маалымат каражаттар Орхан Инанды Туркиядан качып келген жарандарга кыргыз жарандарын паспорттун алууга жардам берген деп билдиришкен. Булак Кактус Медиа. Эл чындыкты билсин. Эл чындыкты билсин. Төрөбай Зулпкаровго саясий мотив менен кылмыш иши козголгон. Төрөбай Зулпкаровго козголгон кылмыш иши саясий мотив менен болгон. Мисалы, аны кумтөр боюнча ишке күнөөлөп жатышат. Мейли, күнөөлөшсүн. Бирок 2012-жылы Зулпкаров катардагы эле депутат эле бир гана добушуна ээ болгон. Баш мыйзамда бадырайып жазылып турат. Депутат көтөргөн демилгеси берген добуш үчүн жооп бербейт деп. Анан дагы Төрөбай Зулпкаров эч качан кыргыз элдин кызыкчылыгына каршы чечимдерди колдогон эмес. Садыр Жапаровдун токтомун колдобой койсо эле бүгүнкү куугунтук жеп
келип калбаш керек да. Анда эмнеге башка депутаттар суракка чакырылып, кылмыш иши козголбойт? Эмнеге бийлик террористти кармап алгансып эле Зулукаровго каршы кара пиарды жадырып жатат? Мындай жала жабуу каралоо өч алуу кайра Төрөбай Зулукаровдун кадырын көтөрүп, элдин аябуу сезимин жаратып, колдогондордун санын өстүрүп жатат. Бүгүн куугунтук жесе, эртең баатырга айланат. Оомат деген бул тоголок. Бүгүн азап болсо, эртең рыскылуу болуп калат. Мына бизге бийлик дейди, каалаганыбызды зордуктайбыз деген түшүнүктөн алыс болуш керек. Камоолорго эл кол чаап жатты эле, азыр камоолор менен элди алаксытуу деле болбой калды. Экономиканы көтөрүп, элдин жашоосун оңдогула эки дос. Эл ачка калып баштады, жакырчылык 50%га көбөйдү. Кургакчылык, кышында свет өчөт, свет кымбаттайт деп жатат. А силер шоу кылып ар кимди камап отурасыңар. Ким сындап койсо эле аны баса калып ажыдарга айландыңар. Кошуматчылыгыңар дагы аябай адепсиз. Тили до концалар экен. Булак чындык медиа. Эл чындыкты билсин. Муфтий болууну каалаган жок элем. Замир Кары Ракиев менен Маек. Жаңы муфтий Спутник Кыргызстан агенттигине дин мен каада салтты чогуу алып кетүүгө басым жасарын. Ажылык сапарды уюштурууну муфтияттан бөлүп салуу планы. Ала качуу менен көп аялдуулукка пикири жана өзү тууралуу айтып берди. Кыргызстанда муфтийликти шайлоо бир нече айга созулуп, уламжылып, акыры 26 июнда бир добуш менен Замир Кары Ракиев бекиди. Ракиев Бишкек шаарынын казысы болуп иштеп жаткан ага чейин муфтийдин ордун басары болчу. Буга чейин өлкөнүн мусулмандардын башчылыгында муфтияттагы каржы махинациясынан кийин кызматтан кеткен Максат Ажы Токтомушев турчу. Азыркы муфтий 43 жашта Нарын облусунун Кочкор районуна караштуу Шамшы айылында төрөлгөн. Египеттеги Аль Асхар Ислам университетинен билимин жогорулаткан. Муфтийликке чейин Бишкек шаарынын казысы эле, ага чейин муфтийдин ордун басары болуп иштеген. Кызматка келишиңиз менен куттайбыз, бирок бул сиз үчүн сыймык эмес, жоопкерчилик болуп жатса керек. Алгачкы иш чумаңыз кызматтык дайындоолор менен өттү окшойт. Азыр эмне менен алектенип жатасыздар? Бардыгыңыздарга ыраазычылык билдирем. Өзүңүз айткандай, сыймыктанып же кубана турчу нерсе эмес, бул чоң жоопкерчилик. Эл журтубузга кызмат кылышыбызды тилеп, дуа кылып коюшуңуздарды бардыгыңыздардан суранып кетер элем. Кызматка келгениме 10 күн тегереги болду. Алгач жаңы структураны түзөлү дедик. Ажылыкка деп акча төлөп койгондор бар, алардан каражатыбызды кайтарып бергиле деген арыз түшүп жатат. Ажылыкты уюштуруу менен иштеген убактылуу республикалык штабтын отчетторун угуп жатабыз. Ушул сыяктуу майда иштер менен алекпиз. Келечекте Кудайым буйрса конференцияларды өткөрүүнү ниет кылып турабыз. 16 июлда Жалал Абад шаарында маркум Чубак Ажынын элесине арналган Өчпөс өмүр деген илимий конференция өтөт. Андан соң алымдарыбыздын бардыгын чогултуп, Кыргызстанда мындан кийинки диний абалды жана ханафи мазхабты жайылтууну талкуулайбыз. Алымдар кеңешинин көпчүлүк добушу менен кызматка бекидиңиз. Шайлоого чейин эле сизди болот деген кептер чыгып кеткен. Жеке өзүңүз кандай жыйынтык күттүңүз эле? Бул кызматты ыймандуу адам жүрөгүнөн каалабайт. Мына мен ушул жерде айта кетейин, чын жүрөгүмдөн каалаган жокмун. Бул нерсени күтүүсүз болду. Бирок жүктөлгөндөн кийин аткарыш керек. Адамдар арасында ар кандай кеп сүйлөнө берет экен. Тигил болот, бул болот деп айта беришет. Озыйпаны, милдетти мойнубузга жүктөштү. Кудайдын буйругу болду. Элдин дуба тилеги менен элибизге кызмат кылам деп турам. Талапкерлигиңизди өз каалооңуз менен койдуңузбу? Сунуштарда болгонбу? Муфтийди шайлоо 3-чү аракет менен өттү. Бирок талапкер экениңиздин акыркы сынакта эле көрдүк. Ислам түшүнүгүндө адам кызмат үчүн чуркап жулунбаш керек. Кудайдын жардамы болушу абзел. Шайлоо кыштан бери эле жылып келди. Жанталашсам ошондо эле коет элек. Канчалаган сунуштар болду. Бардыгынан баш тартып келдим, бирок акыркы кезде кээ бир аксакалдар чалмакей чалынып кетти. Биздин динибиз уят болбосун, баркы түшүп калбасын, жаш кезде барып кызмат кылып бер дешти. Ошолорду угуп, оюм бышканда макул болдум. Кыргызстан мусулмандарынын курултайы биринчи ирет чагымчыл аракеттерден, экинчи жолу эпидемиологиялык абалга байланыштуу деп өтпөй калды. Бирок үчүнчүсү оору андан да күчөп турганына карабай болду. Шайлоого эмне себептен интрига аралашып кетти? Буйрук экен. Биринчи учурда орозо жакындап калды. Мен буга байланыштуу көңүл бурган жокмун. Экинчиси абалга байланыштуу дедик. Үчүнчүсүн кандай болсо да жылдырбайлы деп чечтик. Мен кечирим сурайм, сизди муфтий болду деген жаңылыктардын астына сакалы жок экен деген комментарийлер көп жазылды. Ошондой сын пикирлерден улам өстүрдүңүзбү? Деги эле дин кызматындагы адамдарда сөзсүз сакал болушу керекпи? Сакал биздин динибизде сүннөт болуп эсептелинет. Бул Кудайдын буйругу, милдети. Каалайбызбы, каалабайбызбы, аткарышыбыз керек. Бирок кээ бир шартка байланыштуу аткара да албай калабыз. Муну туура түшүнүү керек. Мен да кээ бир себептерден ушундай кыска эле сакал алып жүрмөй болдум. Кызматка келген ар бир муфтийдин өзгөчөлүктөрү болот эмеспи? Сиз баштан эле дин мен каада салтты чогуу алып кетүү керек деген позицияңызды билдирип кеттиңиз. Бул нерсе айтсам да сын пикирлер жазылууда. Салт санабызды жергендер бар, өзүбүздүн кыргыз экенибизди сыйлайлы. Ата бабаларыбыздан келе жаткан салт санабыздын 99%
пайызы эч качан динибизге каршы келбейт. Динде эреже бар. Кайсы бир калктын салт санаасы, үрп адаты динге каршы келбесе, ал дин болуп эсептелинет. Ошондуктан салтыбызды жербейле. Илгертеден бери кийип келе жаткан чепкен калпагыбыз бар. Түлөө, той, ырым-жырымдардын ысырапкорчулуктарын кыскартып, жакшынакай адаттары менен өткөрө берели. Динибизге шайкеш келген салт санааны дин тутунгандар четке какпайлы, бирге алып кетели деген ойду айткым келет. Түшүнүп-түшүнбөй эле жумурткадан кыр издеп, жалган жала жаап, ачуу сөз айтып даражалыбызды түшүргөндөн алыс болоду. Муну мен өзүмдү коргоп айткан жокмун. Адамдар бири-бирибизге этият, аяр мамиле кылсак, чындык болсо бетке айтып, жай түшүндүрүү керек. Жогоруда өзүбүздүн улуттук кийимибиз деп калдык. Хиджаб менен кыргыздын кийиминин ортосунда талаш тартыш болуп жүрөт. Бул боюнча пикириңиз кандай? Мен хиджаб боюнча эч нерсе дей албайм. Бул Кудайдын аялдары үчүн парзы. Мурдадан эле белгилүү дин алымдарыбыз Чубак ажы, Абдышукур ажы, Максат ажы жана башкалар менен жоолук маселеси чыкканда айымдар кыргыздын оюлары түшүрүлгөн. Өздөрүнө жарашыктуу кийимдерди кийсе деп сүйлөшүп келгенбиз. Эми ушуну калыптандырышыбыз керек. Аялдар мындай хиджаб кийгендерди көргөндө таасирленгендер болушу керек. Тигүүчүлөргө кыздарга жарашыктуу, калкыбызга өөн учуратпай турган формаларды тийгизсе деп айта кетет элем. Муну колго алгандар да бар, аларга ыраазычылык. Билесиздер, араб мамлекеттеринде өзүнүн калкына жараша хиджаб кийишет. Кыргызстандыктар да бир түрлүү кийимге өтүп алса жакшы болот эле. Бирок хиджабка аны кийгендерге асыла бербеш керек. Ал нерсе жакшылыкка алып барбайт. Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгында кандай реформаларды жасагыңыз келет? Иш планыңыз менен бөлүшө кетсеңиз. Кыргызстан элинин дээрлик 90% мусулман элибиз динчил экенин билесиздер. Жаштарыбыз ыйман жолунда азыр ыймандан кабар жок адамды жолуктуруу деле мүмкүн болбой баратат. Жума намаздагылардын 95% жаштар. Бизде динде эркиндик бар, ошондуктан өнүктү. 10-15 жыл мурун адамдар кантип даарат алууну, мечитке келүүнү, кантип намаз окууну сурашчу. Азыр кантип соода кылам, кантип шериктеш болом. Банк системасында ислам принциптери кандай өнүгүшү керектигин сурашат. Адамдардын деңгээли абдан өстү. Реформа тууралуу айтсам, дин өзү толук нерсе, ага өзгөртүү киргизилбейт. Диндин жайылышына, бул багыттагы иштерге бардык муфти жан үрөп кызмат кылган. Алар туура эмес иштеп кеткен, биз реформа жасайбыз деп айта албайбыз. Бирок адамдардын жаңылануусуна жараша кадам ташташыбыз керек. Биздин планыбызда Ханафи мазхабын жана Матуриди акыйдасын жайылтуу турат. Ошондой элдеги диний лидерлерди, коомдорду, уюм фонддорду, динге кызмат кылган адамдардын бардыгын баштарын бириктирип, бир бүтүн кылалы деп жатабыз. Мындан сырткары, ыйман кербени деп оозунда сөзү, билими бар алымдарды, аймактарды кыдыртып насаат айттыралы деген ойлор бар. Диний билим берүүнү өнүктүрүү, медреселердин сапаттарын жакшыртуу жана башка пландарыбыз боюнча иштеп жатабыз. Муфтияттын тегерегинде кандай гана чыр болбосун, негизи эле бардык жерде мал, дүнүйө талашуудан башталат. Бул адамдын табиятында бар нерсе экен. Ажылык сапарындагы акча тууралуу кеп көп кылышат. Эл бизде акча заводу бардай көрөт. Азыр ажылыкты уюштурууну муфтияттан бөлүүнү ойлонуп жатабыз. Муфтиятта адамдар диний багыт, руханий азык бере турган мекеме катары элестеткидей кылгыбыз келет. Айрымдар муфтиятта араб фондуларынан акча түшөт деп айтып жүрүшөт. Араб бир туугандар ачкан көптөгөн кайрымдуулук фонддор бар. Аны биздикилер исламий фонд экен дешет. Алар башка кайрымдуулук уюмдары сыяктуу эле бизге тиешеси жок. Өздөрүнүн жол-жобосу менен иштейт. Башка диний мекеме катары бизге урмат сый менен мамиле кылышат. Бирок акча беришпейт, каржы булагыбыз эмес. Мечиттерди саларда каршы эмес экениңерди билдирип койгула деген каттарды жөнөтөт. Ага экотех инспекция, архитектура кызматы, жергиликтүү бийлик уруксат берсе да, биз да макул болобуз. Биз араб фонддоруна айрым гана учурларда, мисалы семинар же конференция өткөрөрдө кайрылып калабыз. Себеби муфтиятта каржы булагы жок. Ажылыкты уюштуруп бергенибиз үчүн мыйзам боюнча каражат бөлүнчү эле 2 жылдан бери ал дагы жок. Булак Спутник KG.